Ош облысына караштуу Өзгөн районунун Мырза Арык айылында Асмат агабыздын үйүндө атайын татынакай бразилиялык жана ошондой эле япондук джиу-джитсу спорт оюну боюнча спорт зал куруп алыптыр. Бул жакка айылдын жаш жигиттерин алып келип, мындай татынакай жигиттерди джиу-джитсу оюну боюнча, спорт оюну боюнча машыктырат экен. Алар буйруса көптөгөн медалдарга жетишкен, бирок алардын өзгөчөлүгү болгондагы жигиттерибиз бар экен. Анын арасында Сыймык кел. Жашың канчада сен? 14-тө. Сен агайың айтты, 15ке чыккан чагында дейт, көптөгөн жетишкендиктерге жетишти дейт. Кандай жетишкендикке жетишти? Жалаң биринчи эместен алдыңбы? Баракелди. Кайсы убакыттан баштап сен машыгасың? 2-нчи класстан баштап. Азыр 9. 2-нчи класстан баштап 9 класска чейин. Сыймык айтсаң, мен бул спорт оюнундагы эчтекени түшүнбөйт экем. Анан бул жакта көбүнчө силер көтөрүп чаап дегендей колунан кысып, кыйнайт экенсиңер. Мен кээде ушундай болуп балдардан таяк жеп калдым да. Мага 1-2 жолу ошол жүзүс боюнча үйрөтпөйсүңбү? Кандай приемдорду аткарсам болот деп. Бирок этият кыласың да, мен сөөгүм өтө жука. Сыймык азыр мага кандай приемду үйрөтөсүң? Проход. Проход дегенби? Эчтен оорубайбы? Жок. Чындап айтасың, а? Чындап. Түп туразынан микрофон алып коелу эле. Сынып калышы мүмкүн. Ушундай, а? Болду. Давай. Күзү жакты бага кийин болду. Кандай? Азыр не басып дейм? Жамбаш. Чап. Опен. Баркен. Tamam. Salmağımдағы 100 kilogram. Sen salmağına жасың? 45 анасы. Сен қайтып жатасың не? Бағандай приемың бар сенде. Ең жақсы көрген приемың қолдан қойдың ба? Сыймық ұрбайын алайсың бәрін. Сыймық. Азырқы мені 4 түрді чаптың да. Мисал үчүн сен ушундай күрөштөрдө чоң турнирге чыкканда ушул чапкандарга сага кантип балл берет? Проход чап, мындай путту жерден үзүп көтөрүп чапса 4 очко болот. Үзүлүп эле мындай жерден путту кичине эле үзүлгөн болсо 2 очко берет жерге жатканда. Жерге жатканда? 40 килограммда былтыр 2017-жылы Ошто алыш спорт клубунда Кыргызстан чемпионаты болгон. Ошондо биринчи эместе болгон Кыргызстан чемпионатына. Андан кийин 2018-жылы Бишкек шаарында Кыргызстан чемпионаты болгон. Ошондо биринчи орунду алгам. 2 жылдан бери Кыргызстанда чемпион болуп келатам. Алдыда максаттарыбыз бар. Келечекте дүйнөнү өтөбүз деген үмүттөр бар. Кыргызстан желегин бийик алып чыгабыз деген үмүттөр бар. 6 жылдан бери уткан мен медалдарым. Анын арасында мен эң алдыңкы медалдарым бул Ош шаарында Кыргызстан чемпионатында жүзүсү чемпионат болгон. Ошондо биринчи орунду алгам. Мына Бишкек шаарында жүзүсү биринчи чемпион. Бишкекте биринчи орунду алгам. 40 килограмм салмакта экөө тең. Международный турнир. Ошондо 40 килограмм салмакта биринчи орунду алгам. Кыргызстан алга!